Урматтуу кесиптештер, башталгыч класстарда дифференциацияланган окутуу технологиясын колдонуу жөнүндө сөз кыла беребиз. Бүгүн биз көп деңгээлдүү тапшырмалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Белгилүү болгондой, дифференциацияланган окутуу бул окутуучу баланын жеке өзгөчөлүктөрүн эске алып, анын негизинде анын билим берүү траекториясын курган окутуу процессин уюштуруунун формасы. Ушунун негизинде мугалим бардык окуучуларга бир эле учурда негизги билимди өздөштүрүү максатында көп деңгээлдүү тапшырмаларды колдонот жана ар бир окуучунун каалоосун жана жөндөмүн жогорку деңгээлде жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Көп деңгээлдүү тапшырмалар окуу процессинин ар кандай этаптарында кеңири колдонулат. Жаңы материалды өздөштүрүүдө, дифференциацияланган үй тапшырмасын уюштурууда, сабак учурунда билимди эске алууда, өтүлгөн материалдын өздөштүрүлүшүн текшерүүдө, өз алдынча жана текшерүү иштери, каталар боюнча ишти уюштурууда, бышыктоо сабактарында. Мугалим жаңы материалды үйрөнүү үчүн баскычтуу тапшырмаларды колдонгон 4-класстын окуу сабагын көрүңүз. Ошол эле учурда мугалим Тьерри Роберехт, Эстель Мейенстин «Пилдей чоң калп» фантастикалык чыгармасын колдонгон. Видеону көрүүдөн мурун 3-чү стратегия. Көп деңгээлдүү тапшырмалар боюнча сабактын моделин окуп чыгыңыз. Видео сабакты көрүү үчүн жүктөп алсаңыз болот. Балдар, саламатсыңарбы? Бүгүн биз адабий окуу сабагынан эң кызыктуу чыгарма менен таанышабыз. Чыгарма менен таанышардын алдында, балдар, биз чогуу биргеликте жагымдуу ырды окуп коелук. Тактадагы ырды окуйбуз. Алам ичин жабыркап, айга барып конолу, көп окуп азылтап, билимдүү адам бололу. Эң сонун, балдар. Балдар, бүгүнкү биздин сабактын урааны чогуу окуйбуз. Кичинекей ийгиликтен чоң ийгиликтер башталат. Демек, балдар, кичинекей ийгиликтен чоң ийгиликтер башталат деген ураан менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз сабакта Тьерри Роберехт деген жазуучунун «Пилдей чоң калп» деген чыгармасы менен таанышабыз. Чыгарманын каармандарынын мүнөздөмөлөрүнүн үстүнөн иштөө көндүмдөрүбүздө алардын портрети, ойлору, мотивдери жана кылык жоруктары, иш аракеттеринин мүнөзү, чыгармадагы башка каармандар менен болгон мамилеси аркылуу бекемдейбиз. Балдар, биз бүгүн өз ишибизге баа беребиз. Аткарган иштерибизди баалайбыз. Андан тышкары дагы чакан топтордо чыгармачыл тапшырмаларды аткарабыз. Анда эмесе, балдар, келгиле. «Пилдей чоң калп» чыгармасы менен таанышабыз. Балдар, «Пилдей чоң калп» деген бул чыгарманын аталышы болуп атат. Аталышы силерге эмнени айтып атат? Бул эмне жөнүндө? Бул пилдин чоң калп жөнүндө болуп атат да. Пилдин калпы жөнүндө деп божомолдоп атасың. Эң сонун. Эми анда биз текстти тыным жасоо менен окуп баштайлык, жогоруда айткандай эле. Негизи мен топту абдан таамай тебем. Бирок эмнегедир бүгүн короодо ойноп жатып тепкен тобум жазатайып, ашкананын терезесине тийсе болобу? Айнек чачырап кетти эле, жини келген атам топту колуна кармаган бойдон үйдөн чыга келди. Бул эмне деген жорук? Люка, ашкананын терезесин сен сындырдыңбы? Тыным жасайбыз. Балдар, кандай окуя болду? Окуя ким жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Окуя Люка жөнүндө болот. Люка жөнүндө болот. Кандай окуя болду, Исхак? Ал Люка болсо терезени сен сындырдың десе жок деп коет, ошон үчүн пилдей чоң калп деп коет. Пилдей чоң калп айтты деп атасың, Эң сонун. Окуя болсо, бала болсо топ ойноп жатып, ашкананын терезесин сындырып алат. Анан атасы угуп, топту алып туруп, терезени сен сындырдыңбы деп айтат. Эң жакшы, мындан ары эмне болот? Окуя кандай уланат деп ойлойсуңар? Ариет.
Менин оюмча Люка неме атасы ким сен сиңдирдиңби дегенде мен эмес деп карындашым сындырды деп коет. Карындашым сындырды деп айтат деп ойлоп атасың, эң сонун. Андан ары улантабыз. Анын абдан ачууланып турганын көрүп, коркконумдан чындыкты айтууга дааган жокмун. Жок, мен эмес, Элеонора сындырды деп карындашыма шылтадым. Элеонора, деди атам, карачы эмне кылдың? Ашкананын терезесин талкалабадыңбы? Эми сен бир жума бою таттуу жебейсиң. Мен эч нерсе кылган жокмун го деп Элеонора актанганга аракет кылды эле, ачууланып турган атам аны угуп да койгон жок. Мен күнөөнү Элеонорага жүктөп койгондугум үчүн ыңгайсызданып жаттым. Айрыкча таттууларды таратканда Элеонорага эч нерсе бербей, куру жалак калтырышканда өтө уялдым. Менин калпымдын айынан ал ушундай абалга туш болду да. Окуя кандайча уланды? Силердин божомолуңар менен туура келдиби, Ариет? Божомолубуз менен туура келип калды. Окуя кандай болду? Кандайча уланды? Люка карындашына күнөөнү карындашым деп айтып койгонунан карындашы бир жума бою таттуу жебей калды. А Люка болсо карындашынын таттуу жебей калганына абдан уялып турду. Калп айтканына өкүнүп турду, Мындан ары окуя кандай уланат деп ойлойсуңар? Люка чыдабай кетипти, мен деп айтып алат го дейм да, карындашым шылтоолой. Ал мен болгон болчумун, мен топ менен терезени мен сындырган болчумун деп айтат го дейм. Чоң рахмат божомолуңа, Нурел. Абдан сонун. Мына эң сонун божомолду уктук, андан ары чыгарманы улантабыз. Керебетимде да көпкө чейин чабалактап уктай албай жаттым. Мен калп айткандан бери ичимде кандайдыр бир оор нерсе пайда болгондой. Мүмкүн таттууну көбүрөөк жеп койдумбу? Анткени өзүмдүн үлүшүм аз келгенсип, Элеоноранын үлүшүн дагы жеген болчумун. Жөн жерден күнөө тартып калган Элеонораны ойлоп жатып, уктап кетиптирмин. Эртең менен турганда деле ичимдеги оор нерсе кетпептир. Кана балдар, окуя кандайча уланды жана Люка өзүн кандай сезип атат? Люка болсо өзүн керебетинде өзүн жаман сезип жаткан. Элеоноранын карындашынын таттуусундагы Люка жеп салган. Таттууну көп жеган окшоймун деп ойлогон ал. Ошентип уктап калган. Эң сонун Мединанын божомолдору болду. Эң жакшы. Балдар, мындан ары окуя кандай уланат деп ойлойсуңар? Эмне болушу мүмкүн? Божомолдорду Ариет айта кой. Атасын айтат, бирок атасы ишенбей коюшу мүмкүн. Мен сындырдым дегенине бирок бир аздан кийин кайра ишениши мүмкүн деп ойлойм да. Эң жакшы божомол. Дагы божомолдор барбы? Нур кыз? Ошол ичинде аябай оор болгонунан атасына айтып берет. Анан атасы болсо андан Элеонорадан кечирим сура дегенде, кечирим сураганда өзүнүн ошол ичиндеги оору кетип калат деп ойлойм. Эң жакшы. Эң сонун божомолдор болду балдар. Андан ары улантабыз. Демек, бул таттуудан эмес. Бул менин калпым экендигин түшүндүм. Калп ушунчалык чоң болгондуктан менин ичимде пил жүргөндөй сезилип жатты. А мен болсо ошол килтейген пилди көтөрүп жүрөм. Кана, Люка өзүн кандай сезип жатат? Люка калп айтпогонуна өзүн жаман сезип жатат да, ошон үчүн ичинде пил жүргөнүн сүйлөп атат. Эң жакшы. Өзүн абдан оор сезип атат деп атасың, Асинат? Эң жакшы. Мектепте пил менин тиземде отургандыктан, анын тоскоолдугунан мугалимди араң көрүп жаттым. Ашканада пил оорундун баарын ээлеп алгандыктан эч нерсе жей албай койдум. Жада калса, короодо ойноп жатканда эң жакын курбум Жеремида мен олдоксон кыймылдап жатканымды айтты. Айтканга оңой да. Көрөт элем, ага да ушундай чоң пилди көтөртүп чуркатып койсо. Эми ушул пилден кантип кутулам деген ой жүрөгүмдү өйүп жатты. Кана, окуя кандайча уланды?
Люканын ичи пилдей болуп жатканын себеби ал калпты көп айтат жана чоң калпты калп айтып койду. Жакшы, Зарина, рахмат. Дагы? Бирөө атасына чындыкты айтса, ал ошол жаман сөзүн жок болуп кетет деп ойлойм. Рахмат. Мектептин дааратканасына калтырып салайын дедим эле. Жүдөгөн кебетесин көрүп, боорум ооруп, караңгыга калтыра албай кайра эле үйгө көтөрүп кеттим. Элеонора таттууну абдан жакшы көрөт. Апам шоколаддан жасаган мусту карап, шилекейи жутуп карап жатты. Ал аны жей албайт. Анткени ага таттуу жегенге тыюу салынган да. Балдар, окуя силер божомолдогондой болдубу? Андан ары кандай окуя болду? Мындан ары окуя Люка эчтеке карабай эле кечирим сурайт. Ошондон кийин Люка өзү таттуу жебей, карындашы жеп коет да бир жума бою. Эң жакшы, эң жакшы. Дагы божомолдор? Дагы божомолдор. Люка карындашынан кечирим сурап, атасына чындыкты айтып, анан атасы ишенет. Анан Люка болсо карындашынан кечирим сурап, анан жана пил жоголот. Ичинде жаман сезимдер баары жок болуп кетет. Эң жакшы. Андан ары улантабыз. Анын мындай аянычтуу көрүнүшүнө боорум ооруп, чыдабай кеттим да. Атама терезени мен сындырганымды айттым. Күнөөмдү мойнума алары менен баягы пил жок болуп кетсе болобу? Жеңилдей түштүм. Эми болсо Элеоноранын ичи ооруп жатат. Калп айтканы үчүн эмес, шоколаддан жасалган мустан көп жеп алгандыгы үчүн. Анткени ал өзүнүн үлүшүнө кошуп, меникин да жеди да. Не болду, балдар? Карындашы болсо көп шоколад жеп алып, анткени байкесиникин дагы жеп алган. Ошондо ал болсо абдан капаланып жаткан. Абдан жакшы. Мына, балдар, эң сонун чыгарманы окудук. Чыгарма силерге жактыбы? Балдар, чыгарманын башында силер айткан божомолдоруңар менен дал келдиби? Кимдин божомолу дал келди? Ариеттики дал келди деп атасыңар, Исхак сеники дагы дал келиптир, Нурел сеники да дал келиптир, Нур кыз да көтөрүп атат колун дал келди деп. Бул чыгарма силерге эмнеси менен жакты? Зарина? Бул чыгарма бизге көп акыл берди. Себеби бизге калп айтсак ушундай өкүнүчтүүлөр пайда болот жана Абдан сонун. Адам калп айтканда өкүнөт деген сөздү айтып атат. Макулсуңарбы? Силердин оюңарча Люка эмнени туура кылды, эмне кылыш керек эле? Нурел? Люка деген эң башында эле атасына деген мен терезени сындыргам деп айтып эле коюш керек болчу. Анан эң башында карындашы жегиси келип атканын айтканы туура болду да, эртерээк айтып ийген. Жакшы, абдан жакшы. Силер ушундай окуяга туш болдуңар беле? Ким туш болду эле? Чыныңарды айткыла. Болду эле калп айткан күнүңөр? Болгон эмес? Абдан жакшы. Азамат балдарсыңар, эч качан калп айтпаш керек, Силер кандай деп ойлойсуңар, балдар? Эмне үчүн чыгарма пилдей чоң калп деп аталат? Пилдей чоң калп дегени өзү калп айтып алганын, ал аябай чоң калп айтканы үчүн өзүнүн сезимдери бир жерине топтолуп калып, пилдей болуп турганы үчүн пилдей чоң калп деп аталат. Абдан жакшы, эң сонун. Рахмат, Нур кыз. Эмне үчүн жалгандан пил өсүп чыкты? Бизге Нур кыз жооп берип койду окшойт, Лука мындан ары ушуга окшогон пилдерге ээ болбошу үчүн кандай кеңештерди бересиңер? Кандай кеңештерди бересиң? Умарчик, айтып койчу, кандай кеңеш бересиң Лукага? Калп айтпаш үчүн, калп айтпаш керек да. Эң жакшы. Абдан жакшы, Умар, эң сонун. Эми балдар, азыр биз чыгармачыл иштерди биргеликте топтордо аткарабыз. Мен силерге азыр кагаз тилкелерин таратам. Андан кийин тапшырма берем. Бат-баттан алабыз,
Балдар, алдыңардагы кагаз тилкелериндеги жазуулар менен тааныштыңар. Азыр бардыгыбыз өйдө турабыз. Калп ырыс кесет, кайгы өмүр кесет. Биринчи топко келебиз. Кийинки макалды окуп койгулачы. Ариет, сен окуп койчу. Калп оору, чындык дары. Бул үчүнчү топ болот. Үчүнчү топко өтө бергиле. Калп оору, чындык дары деген макалдын ээлери. Кана ким окуп коет? Калптын казаны кайнабайт. Калптын казаны кайнабайт. Экинчи топко келгиле. Балдар, азыр биз макалдарды окуу менен бирге топторго бөлүнүп алдык. Зарина? Бул макалдар бизге эмнени үйрөтөт? Калп айтсаң, ырыс жоголор деген. Эң жакшы, эң сонун. Дагы силердин макал эмнени билдирет? Эмнени айткысы келет? Биздин ата бабабыз бул макал менен эмнени айткысы келген? Исхак. Калптын казаны кайнабайт деген ал калп айтып эмеси казаны эметпеле аны кайнатпай эле, от жакпай эле аны от жактың деп айтып коет, анан калп айткан, ошон үчүн казаны кайнайт. Андай эмес. Дагы ар бир ой баалуу, эң сонун ойлорду айтып атасыңар. Дагы барбы калптын казаны кайнабайт дегенде? Калп айтсаң, эчтекең болбойт да, досторуң сенден кетип калат, сен эчтекең болбойт. Анан эчтеке ишке ашпайт да, сен оюңда болбойт. Жумуш кылып атсаң же бирдеме салып атсаң, сен калп айткан үчүн ишиң анда болбойт. Өзүң жаман сезинесиң, мен аны калп айтып койдумбу же мен аны калп айтып салдым, эмне болот депчи, өзүң жаман сезин. Эң жакшы, эң сонун. Эми үчүнчү макалды чечмелеп берип коебуз. Асила. Калп бул оору болот да. Калп айтсаң, сен ооруйсуң да. Чындыкты айтсаң, баары жакшы болуп калат да. Ошол жаман сезимиң жок болуп кетет. Эң жакшы. Эми балдар, биздин бүгүнкү окуган макалдарыбыз текст менен кандайча байланышкан деп ойлойсуң, Исхак? Эмен терезени сындырганга калп айтып койду, анан ичине чоң пил киргени, анан калптын казаны кайнабайт деген алда. Калп айтып атпайбы ошого? Тең болсо. Ал өзүн абдан начар сезип атты, Жакшы. Эми балдар, биз тапшырмаларды аткарганга өтөбүз. Биринчи тапшырма: оң колубузду көтөрөбүз, сол колубузду көтөрөбүз, кол чабабыз. Мени угуп атасыңар, баарыңар. Тапшырманы кунт коюп угабыз, балдар. Биринчи тапшырма жөнөкөй сүйлөмдөр менен текстик жазуусу бар иллюстрациялык китеп түзүү. Азыр биз мен айткан 3 тапшырманын бирөөсүн тандайбыз. Биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү топ, 3 бөлөк тапшырма аткарасыңар. Бирок биргелешип, кеңешип тандайсыңар. Түшүнүктүүбү? Экинчи тапшырма: каарманды мүнөздөп, таблицаны толтурасыңар. Таблица болсо силерге берилет. Үчүнчү тапшырма: 2 каарманды салыштырып, Вендин диаграммасын түзөсүңөр. 3 тапшырманы уктуңар. Эми топтордо кеңешебиз. Кайсы тапшырманы тандап алабыз? Вендин диаграммасы бар, таблица, анан иллюстрациялык китеп. Жакшы, таблицаны тандадык. Иллюстрациялык китеп, биринчи тапшырманы тандады, анда силерге Вендин диаграммасы туш келди анда. Жакшы. Азыр балдар, таблица силердин алдыңарда бар, 3-чү топ. Силер болсо иллюстрациялык китеп жазай турган. Топтон бир өкүл келгиле дагы, бул жерден керектүү каражаттарды алгыла.
Каяктан айтып атасың? Каяктан билесиң футболка келет турбайды. Окшоштуу не? Окшоштуу. Тышкы барсам. Жакпалдан токтом. Ошо тескери эмек болгон турбайсың. Жаным келди, бүгүн келди, э? Биз болсо каармандарды мүнөздөп, аларды таблицага жаздык. Ким, Люка, кандай, калкычы, эмне кылып жатат? Топ ойноп жатат. Башкаларга болгон мамиле, Люка карындашына шылтап койду. Ким, Элеонора, кандай, кичинекей, эмне кылып жатат? Таттуу жегиси келип жатат. Башкаларга болгон мамиле, башкаларга чындыкты айтты. Ким, атасы, кандай, ачуулуу, эмне кылып жатат? Жини келип жатат. Башкаларга болгон мамиле, Элеонорага ачуусу келип жатат. Эң сонун. Абдан жакшы. Кол чабуулар. Рахмат Асилага. Экинчи топ. Кана, биринчи топ келет, иллюстрация. Келгиле. Жакшынакай сонун китепче жазашыптыр. Биринчи тапшырманы аткарышкан экен, сүйлөмдөр менен текстик жазуусу бар иллюстрациялык китеп жазашыптыр. Биз бул жерден топту тээп жаткан жерин жаздык жана атасынын ачуу келип жаткан жерин жаздык. Андан кийинки бети. Бул жакта жөнөкөй эле сүрөттөр жана бул жакта Люканын күнөөлөрү бар. Бул жакта таттуу бар. Таттуу бар, Кана, бул жердеги текстти сүйлөмдү окуп койчу. Мен күнөөнү Элеонорага жүктөп койгонумду үчүн ыңгайсызданып жаттым дейт. Демек, Лука өзүн жаман сезип жаткан жерин жазышкан экен, Эмне үчүн бул жерге таттууну тартып койдуңар? Себеби бул жакта сүйлөмдү жазылуу. Эми болсо Элеоноранын ичи ооруп жатат. Калп айтканы үчүн эмес, шоколадты жасаган муздан көп жеп алгандыгы үчүн. Эң жакшы. Балдар, биринчи топтун китепчеси жактыбы силерге? Кол чабуулар. Анда үчүнчү топ келет. Биз эки адамды салыштырганыбыздан Элеонора жана Люка. Элеонора кыз бала, калп айтат, калп айтпайт, калп айтат. Кичүү, улуу, чачы узун, чачы кыска. Бала бакчага барат, мектепке барат. Этият эмес. Окшоштуктары: адам таттуу, көп жейт, сүйлөйт, акылдуу. Макулсуңарбы? Абдан сонун салыштыруу болгон экен, Демек, биз кайсы тапшырманы аткардык? Үчүнчү тапшырма, эки каарманды салыштыруу. Кол чабуулар. Ордуңузга бара берсеңиз болот. Балдар, азыр мен силерге өзүн өзү баалоо баракчасын таратып беремин. Ушул өзүн өзү баалоо баракчасын алып толтурабыз. Аты, эмне үчүн мен ушул каарманды тандадым? Бир каармандын аракети, адамдын бир өзгөчөлүгү жана мен аны кантип билдим. Грамматиканын эрежелери менен жазылган, баштамгалар бардык ыкмаларда колдонулат, толугу менен толук сүйлөмдөр колдонулган, кеминде 3 кызыктуу сынатооч колдонулган деген графалар бар экен, жазылган экен. Бул жерге силер эмнени коштуңар жана кандай маалымат кошуш керек деген графаларды толтурабыз. Анда мен силерге убакыт кетти. Толтуруп баштадык. Атасына ат коюп койсун. Атасы деп эле айтылганда. Аты Люка, көбүрөөк маалымат керек Элеонора жөнүндө деп атасың,
Бизге берилген убакыт дагы бүттү. Анда өзүн-өзү баалоо баракчасын ким окуп коет? Ар бир топтон бирден өкүл. Зарина. Бул жакта каармандын аты Люка. Эмне үчүн мен ушул каарманды тандадым? Себеби мага жакты. Бул бир каармандын аракети, Люканын аракети бул алдады жана адамдын бир өзгөчөлүгү жана мен аны кантип билдим? Мен Люканын алдамчысынан билдим. Грамматиканын эрежелери менен жазылган. Ооба, баштамгалар бардык кысымдарда колдонулат. Ооба, толугу менен толук сүйлөмдөр колдонулган. Ооба, кеминде 3 сызыктуу сыначыч колдонулган бар. Эң жакшы. Зарина, силер чыгармачыл иштерди аткаргандан кийин кандай маалыматтарды коштуңар? Маалыматтар кошкондор барбы? Кошкон жоксуңарбы? Анда силерге чыгарма толугу менен жаккан экен, абдан сонун, өзүңөр дагы абдан сонун иштедик деп ойлоп атасыңар, Жакшы. Кана? Нурел. Биз аты Люка. Эмне үчүн мен ушул каарманды тандадым? Анткени ал мага жакты. Бир каармандын аракети калпайттын. Адамдын бир өзгөчөлүгү жана мен аны кантип билдим? Өкүнүп пилдей оор нерсени көтөрүп жүрдү. Баштамгалар бардык ысымдарда колдонулат. Эреже сакталган. Толугу менен толук сүйлөмдөр колдонулган. Ооба, кеминде 3 кызыктуу сынаточ колдонулган бар. Аты Люка. Эмне үчүн мен ушул каарманды тандадым? Мага жакты. Бир каармандын аракети кечирим сурады. Адамдын бир өзгөчөлүгү жана мен аны кантип билдим? Калп айтканынан грамматика эрежелери менен жазылган. Ооба, баштамгалар бардык ысымдарда колдонулат. Ооба, толугу менен толук сүйлөмдөр колдонулган. Ооба, кеминде 3 кызыктуу сынаточ колдонулган бар. Эң жакшы, абдан жакшы. Кол чабуулар. Балдар, азыр биз оюн ойнойбуз. Баарыбыз көңүл бурабыз. Менин колумдагы каар топ кимдин колуна барса, ошол суроого жооп берет. Түшүнүктүүбү? Каарманыңыздын аты ким? Элеонора. Эмне үчүн сиз каарманыңызды тандадыңыз? Мага жакты. Сиздин каарманыңыздын мүнөзү кандай экен? Калпычу экен. Бул баланын эмне кылганы жакты? Чындыкты айтканы. Сиздин оюңузча автор ушул чыгарманы жазуу менен эмнени айткысы келди? Ушул балага окшоп, жамандык болуп, алдашуу керек экен. Эме алдасаң жаман болот деген билдирүү. Люкага кандай кеңеш бере аласыз? Калп айтпаш керек. Бул чыгарманын негизги идеясы эмнеде? Бул чыгарманын идеясы биз алдашыбыз керек экенин айтат. Балдар, ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Сабакка активдүү катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула. Урматтуу кесиптеш, сиз видео сабакты көрдүңүз. Анда окуу сабагында мугалим адабий каармандарга тиешелүү мүнөздөмө берүү үчүн көп деңгээлдүү тапшырмаларды колдонду. Окуучулардын тапшырма аткарууда алардын жеке өзгөчөлүктөрү эске алынгандыктан улам өздөрүн ыңгайлуу сезип жакшы иштешти. 3-чү стратегия — көп деңгээлдүү тапшырмалар. Окуучулар менен сабактарда кандайча көп деңгээлдүү тапшырмаларды колдоно тургандыгыңызды карап көрүңүз. Көп деңгээлдүү тапшырмаларды кайсы сабактар боюнча колдонсо болот? Бул стратегияны колдонууда кандай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн? Форумдагы кесиптештериңиз менен ой бөлүшүңүз.